Ассаламу алейкум, арбаңыздар. Мен аты жөнүм Эрнес Кыяз, мен журналистмин. Улам бийлик алмашкан сайын президенттерибиз түзүк чыкпай, жакшы болбой атат деп наалыбыз. Биринчи президент Аскар Акаевди окумуштуу, интеллекти укмуш деген менен өтө эле бир жумшак, эрки бош, үй бүлөлүк башкарууга оңой эле жеңилип берди деп айттык. Экинчи президентибиз Курманбек Бакиевди бийликке олтуруп атканда жаңыдан чарбачыл, экономикадан кабары бар деп кубаттап мактадык эле. Анан аны дагы уулунун, инесинин тилине кирип, бийликти ошолорго башкартып салды деп, колу канга малынган, канкоор деп артынан сүйлөдүк. Аял президент Роза Отунбаеваны эркектерге караганда жоопкерчилик ала билген, эрктүү аял зат экен деп бир мактайбыз дагы. Ош окуясына убактылуу өкмөтчүлөрдүн бир чалды куйду ботко чалганына ошол аял киши дагы жоопкер деп жаман көргөнүбүз дагы андан көп. Андан кийинки президент Алмаз Атамбаевди эч кимден тизелебеди, Путинге каяша кылды, Каримовдун оозун жаап салды, Назарбаевди тоготпой кое алды, Эрдоганды ордуна койду деп ушинтип мактап жактагандар менен катар, кээде ушул өөдүк-сөөдүк сүйлөгөн балбетме, жанагы агын, кызылын аралаштырып ичет, өзүн бийликке алып келген досторунун ушул баарын камаган, мындай бир жүзү жок деп наалат айткандар дагы бар. Сооронбай Жээнбековду болсо оор басырыктуу, орду менен сүйлөгөн, орду менен баскан президент мурдага караганда. Доосунун кызыкчылыгына караганда мамлекеттин, өлкөнүн кызыкчылыгын бийик койду, жогору койду деп макташат да, тетирисинче жактырбай, ал чечкүндө эмес, жүйүнү бош, доосун сатты. Эт менен челдин ортосунда жүрө берчи бир лидерлик сыпаты жок бирдеме дешип, эмгиче сөз кылгандар бар. Айтор асмандан түшпөгөн, космостон келбеген, кезинде өзүбүз эле колдоп, өзүбүз добуш берип, өзүбүз сүрөөнгө алып, сүрөмөлөп, өзүбүз уралап шайлаган президенттери оболу биринчи жолу үмүт артып мактайбыз, анан колунан эчтеме келбеген начар президент болду деп арттан сөз кылабыз. Стать в третьем тысячелетии Швейцарии и Центральной Азии. Каждый человек, каждая семья имеет право на достойную жизнь. Я считаю, это должны мы обеспечить. Парламентке депутат шайлоодо деле ушундай, парламенттик шайлоолордо. Элдин уулу деп ат мингизебиз, тон жабабыз, камчы тартуулайбыз, бата беребиз. Сен гана татыктуусуң, сенден башкасы жарабайт деп мактайбыз. Анан эле мезгил өтүп, убакыт өтүп, таң калып баштайбыз. Бу унчукпас балык депутаттар кайдан келген? Эки ооз сөздү кошуп сүйлөй албаган тантык депутаттар эмне кылып жүрөт биякта? Тетиги депутаттар илгери кайсы бир жерде эт сатып, темир сатып, май сатып, бандиттик кылып, чаарбаштык кылып, бизнесте эле жүрчү эле го, алды сатты кылып. Тиги болсо баланча деген чиновниктин уулу да, тигиниси болсо кызы да. Мурункулар эми уулдарын,
кыздарын депутаттыкка түртө баштадыбы деп чочуп бөөсүнүп таң калып киребиз. Эл өзү дуулдап шайлаган депутаттарына кайра өзү лакап ат коюп, ат берип ушинтип кирет. Уялчак депутат, макалё, балашка, чакурук, крокодил, сексалу, майене, анан чимкириктер эмне дешип. Биздин мамлекет деле эмес. Мынтип берсе жакында жоголот, жок болот. Ошонун баарына тетиги президенттер, өкмөттөгүлөр, депутаттар күнөөлүү да деп биз наалыйбыз. Бирок алар жаман, начар болсо, ошол начарларды, жамандарды шайлаган ким? Эл да. Мамлекет начар дейбиз. А мамлекет дегенин ошол эл да кайры эле. Демек, элде да кемтик бар экен да. Кемчилик бар экен да. Бирок эмне үчүн бизде, Кыргызстанда улам бир бийлик алмашкан сайын жакшы президент шайладык, укмуш президент шайладык, же болбосо жакшы депутаттарды шайладык деген сайын улам эле аларды төңкөрүп, аңтарып, жактырбай, жакшы деген ажолорубуз жаман, мыкты деген парламенттерибиз борпоң болуп, жумшак болуп чыгууда. Маселе президенттердеби, депутат болгон кишилердеби? Президент жакшы болсо эле, ошол депутаттар жакшы болсо эле, калганы жакшы болуп, коом, эл оңолуп, дүркүрөп өсүп кеткен турабызбы? Же маселе системадабы? Бирок антейин десең, парламентаризм деле ошол президенттик башкарууну деле баштан өткөрүп бир көргөнсүдүк го. Ошондо кандай болуп калды? Буга чейинки президенттердин ишин эптей албады. Ошолор кыйратам, жыргатам дегендерин кыйрата албады. Азыркы ушу кездеги президент мурункулар түшкөн анга түшпөйбү? Ошол эле үй бүлөлүк башкаруу, же шопурлук, жансакчылык, тааныш билиштик башкаруу деген ошондой начар этаптардан кутулдук ошондо. Партия башчылары парламентаризмдин кулагын ары бери чойгулап атып, кайсы бир маселелерди чечүү үчүн ошол эле партия лидерлеринин эшигин тыкылдаткандар, партиянын босторуна ийилгендер, ошолорго жан алык албай чуркагандар көбөйө баштаган эле кезинде. Азыркы президенттик башкаруу доорунда кимге же болбосо кимдерге чуркап жатышат болду экен? Президентке дейин десең, ал эми мындай бир киши. Ал өзүнө ошол айланчыктагандардын, же орой айтканда пакта койгондордун, кошомат кылып чуркагандардын кайсы бирин угуп жетишет, үлгүрөт. Президенттин аялына, уулуна, кызына, акасына, укасына, шопуруна, телохранительдерине, жансакчыларына пакта коюп, ошолорго кезекке туруп, ошолор аркылуу маселесин бүтүргөн доорлорду биз көрдүк эле го. Азыр кандай болуп атат? Азыр ошондойлордун баары тыйпыл болуп токтодубу? Баягындай көмүскө маселелер, таасирдүү маселелер ким аркылуу, же болбосо кимдер аркылуу, кандай айлампа круг аркылуу чечилип жатат? Бийлик бутактары мыйзамдагыдай ар кимиси өз ролун аткарып жатабы? Тыпыйып. Президент эч бир маселеге мындай бейчекке киришпей, соттор эч кимге бейтарап өзүнүн ишин эркин, өйдө жактарга кылчактабай, өкмөт болсо өзүнүн планын өзү коюп, өзү чечип дегендей, парламенттеги депутаттар дагы эркин, ачык көз караштарын мындай ачык айткан, ачык сүйлөп, бюджеттен алган мамлекеттик маалымат каражаттары, медиалар ар кыл көз караштарга орун берип,
жанагы плюрализмге кенен жол ачылды ошондо азыр? Жок, андай болгон жок деп дагы, ооба, так ошондой болуп сопсонун жолдо баратабыз деген дагы жооп айта албаган бир арасат акыбалда турган жокпузбу? Мына ноябрдын этегине парламенттик шайлоо белгиленди, баарыбыз уктук көрдүк. Бир мандаттуу дегени киргизилип, анан баягы 5% чек дегени ушул азыркы бийликтин бир ак жолтой кадамдары катары коомго ушундай даңаза болуп жатканы менен шайлоолордун сценарий баягы эле таз кейип менен, эски кебете менен өткөнү жаткан жокпу? Баягы илгеркидей борбордук бийлик менен анан чөнтөгүндө пулу бар, акчасы барлардын бир өз ара көз кызышкан макулдук аркылуу кандай десек бир көмүскө жеңичинен сүйлөшүлүп, шайлоодо кимдер парламентке депутат болуп келери, атүгүл кимдерге канча орун берилиши керектиги мына азыртадан эле чечилип, ошол чечүүчү тараптар азыр калп эле эчтекени билмемиш болуп, туймамыш болуп, тымпыйып турушкан жокпу деген суроо. Бир кишинин гана көөнүнө карап, бир кишинин каалоосуна түздөнүп, какайып, бир кишиге көбүрөөк кирип чыккан таасирдүү кишилердин планы менен гана бир иш жүрүп жаткан болсо эгерде, анда анын акыры эмне менен бүтөрүн дагы биз баарыбыз жакшы билип турабыз. Анткени кыргыздын канында, кыргыздын табиятында ошондой өжөр угут бар. Бир ханга бүжүрөбөгөн, бир хандын этегине намаз окубаган, бир хандын жеке каалоосуна баш ийбеген ушундай бир калк болот, кыргыз деген калк. Аны азыркылар эми жапайылык дейбизби, же болбосо демократия деп аташабы? Коомдо адилеттикке, калыстыкка, теңчиликке ушундай бир муюган система түзүлмөйүн кичине эле осол бир кадам жасаган президентти оодара тартмайды, эми эч ким тыя албай калды окшойт. Ак үйдүн астына овчаркаларын арсылдатып, куралдарынан газ түтөткөн, баягындай сууларды чачыраткан батальондорду тизип элге пеш кылуу, сүр кылуу, имараттардын үстүнө снайперлерди чыгарып аттыруу, митингге чыккандарды чырылдатып, ыйлатып, же болбосо колун артына толготуп, кайрып, тордолгон, зымдалган автобустарга салып кетип камоо, мунун баары, жогорудагылардын баары башкаларды коркутса дагы кыргыздарды коркута албай турган, чочута албай турган өткөн этап болуп калды. Бир сөз менен айтканда, парламенттик шайлоонун тагдыры мына алдыдагы кандай болсо, демек азыркы бийликтегилердин тагдыры дагы ошого жараша болот, эртеби кечпи деген кеп. Эгер парламентке мурунку бийликтерде болуп, жат десе жатып, тур десе тура турган жалтак, коркок, позициясы жок кишилерди эптеп, акча менен, мансап менен, же болсо илгерки дүжүр технологиялар, методдор менен сүйрөп өтүшүп, депутат кылып алып келише турган болсо, анда бийликтин ичиндеги молекулалар, микробдор кантип кыймылдап аткандан өтө бир кылдат байкап турган эл кайра толкуйт. Элдин толкуну бул ирет ак үйгө, борбордук аянтка карай эмес, мен баарын өз мойнума алам, баардык жоопкерчиликти өзүмө жүктөйм деп, азыркыдай мына президенттик башкаруунун арыгын чаап берген үлкөндөр, катталар жашаган резиденцияга карай агылышат. Муну бөркүңүздө көрүңүз. Мамлекеттик резиденция тосмолонгон, солдаттар менен кайтарылганда деп айтарсыз. Бирок ошо тосмолор дагы кеппи.
Солдаттар дагы кеппи? Тосмолорду ашып өтүшөт. Солдаттарды жарып өтүшөт. Мына ошондой демократиялык тажрыйбасы бар Кыргыз элинин. Андыктан парламенттик шайлоолор эч кылтың-мылтыңсыз ачык, калыс, таза өтөт деп мындай таза ниет кылып туралы. Аман болуңуздар. Кудай буйрса, баары жакшы болот.